Нариман Тулеев 2010 жылдын 7 апрель окуяларынан кийин кызматтан кетип өлкөдөн чыгып кеткен. Ошол эле жылы башкы прокуратура ага Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде мыйзамсыз жер бөлүштүргөн деген негизде кылмыш ишин козгогон. Убактылуу өкмөт анын кызматта турган кезинде экономикалык кылмыштарды жасаган, Бишкек, Ош жана Жалал Абадтагы бийликти басып алуу аракеттерин каржылаган деп айыптаган. Натыйжада кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабууну караган 305-бирене боюнча иш козголгон. Ал эми бул жолу депутаттын өзгөчө оор кылмыш кылгандыгы аныкталып, кылмыш кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү боюнча коррупцияга айыпталууда. Бул нормага карата депутаттык кол тийбестик укук жараксыз экендигин Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев айтат. Бизде кол тийбестик бар. Бир гана, если особо тяжкие преступления деген бар, ошол статьяга дал келсе, ошондо гана депутатты кол тийбестигине карабай туруп арестовать эткенге укугу бар Ген прокуратуранын. Ген прокуратура раз буларды арестовать эткен укугу болгондо мен ойлойм, бул алар укуктуу. Мен Тулеевди эч качан коргоп сүйлөбөйм, анткени себеби күнөөсү бар болсо аны укук органдары билет, анда ал жоопко тартылыш керек. Башкы прокуратура Нариман Тулеевди оор кылмышка тиешеси бар экендиги тууралуу жетиштүү далилдерди айтат. Өзгөчө маанилүү кылмыш иштерин иликтөө башкармалыгынын жетекчиси Жанибек Салиевдин айтымында, коррупция билинбеген, далилдешке оор кылмыш. Андыктан депутатты жетиштүү материал топтогондон кийин гана камакка алуу чечими кабыл алынган. Ага чейин тергөө иштерине байланыштуу депутатка бир нече жолу чакыруу жөнөтүлгөн, бирок жооп берилбегендиктен Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматы менен Альфа тобу тергөөчүлөрдүн коштоосунда Тулеевди суракка алып келүүнү уюштурушкан. Нариман Тулеев бул кылмыш иштен көрсөтмө берилсин деп чакырылган, повестка берилип, бирок өзүнүн повесткасын алгандан кийин келген эмес. Ошол себептен буга деген ченемдүү оперативдүү топ менен үйүнө барып алып келинген, эч кандай мындай зомбулук көрсөтүлгөн жок, мыйзамдын чегинде. Нариман Тулеев коррупциялык иштерине байланыштуу башкы прокуратурадан кылмыш иши козголгондон кийин гана мыйзам чегинде жооп берүүгө тийиш болчу. Бирок депутаттар кызматтык мүмкүнчүлүктөн пайдалануу менен тергөөгө, сотко жеткирбестен тоскоолдук кылышты. Депутаттар менин служебный кабинетиме келишип, ошо биздин тергөө амалдарын жүргүзгөнгө тоскоолдук кылып, эч кандай мүмкүнчүлүк бербей койду. Ошол себептен өзүнүн коллегасын колдоп, өзлөрүнүн денеси менен курчап, ошо бизди сүрүп кабинеттен чыгып кетишти. Камчыбек Ташиев, Феликс Кулов, Садыр Жапаров, Ахматбек Гелдибеков, Алтынбек Сулайманов жана башка ондон ашуун эл өкүлдөрү укук коргоо кызматкерлеринин курчоосун жарып өтүшүп, кылмышка шектүү депутат Нариман Тулеевди өздөрүнүн курчоосуна алуу менен аны алып чыгып кетишкен. Кесиптештеринин мындай жоруктарын Данияр Тербешалиев таң калуу менен сынгалат. Депутатский корпус начинает свои права. Депутаттык корпустун көз карандысыз сот бийлигине кийлигишүүсү жакшылык алып келбейт. Коррупцияга каршы күрөшүү керек деп оозунда сөзү баарынын баары айтышат, а бирок ишке келгенде ушинтип бут тосушат. Тоже это не приводит к хорошему результату. 22-июнь күнү парламентте күн тартибинде турган кумтөр маселесинен кийин эле ыкчам түрүндө Тулеевдин кармалышы боюнча талкуу башталды. Ошол жакта мен мисалы үчүн дискти көрдүм, мен да көрдүм, бирок бул диск эмес, мен бөлөк дискти көрдүм. Ал жерде мен нарушенияларды көргөн жокмун. Бирок мен сразу эле ойлодум, эгерде Нариман Ташполотовичтин туугандары жазып койгон диск болсо, бир фиксация болсо, ал жерде применение силы болсо, мен сөзсүз түрдө ушул менин прокурор балдарыма жана АКСтин сотрудниктерине чара колдоном деп. Анткени мен көргөн дискте андай нарушение жок болчу. Азырда сиздер эчтемкени көрө алган жоксуздар, анткени жана мен көргөн дискте активные действия, сопротивление, нападение, наоборот, Нариман Ташполотовичтин туугандары жазып аткан. Ошон үчүн сиз азыр даже билген жоксуз кимге жуулунуп атканын. Ошон үчүн мындай эрте тыянак чыгарганыңыздар туура эмес деп ойлойм. Урду, кордоду деген. Нариман Ташполотович аялынын артына, балдарынын артына жашынып алды. Мен көргөн дискте. Баш прокурор автобустарды алуу боюнча эч кандай тендер өткөрүлбөгөндүгүн жана башка фактыларды келтирди. Действительно, өзүңүз айткандай, автобустар өзлөрү жүгүрүп келбейт. Ал түшүнүктүү. Бирок сиз кантип түшүндүрөсүз? Оригинал, Кытайдын заключать эткен оригинал с китайского языка. Стоимость доставки до границы не относится к покупателю деп жазылып турса, а сиз болсо бөлөк договорду берип атсаңыз, $7000 за единицу доставка деп берип атсаңыз, ал договоруңузда же датасы жок болсо, же местосы жок болсо, произвольный формада составляться этилсе, а менин колумда контракттын переводу кытайча турса, за доставку төлөнбөйт деп турса,
Мен эмнеге ишенишим керек? Мен фактыга ишенем. Сиз айттыңыз тендер болгон деп. Анан мени лукавить этип деп койдуңуз, бирок тендер на самом деле болгон эмес. Бизге бир дагы документ биздин колубузда жок, тендер болду деген. Тескерисинче адамдардын показаниясы бар. Ошол убакта мэрияда иштеген адамдардын показаниясы бар. Тендер болгон эмес деген. Разрешениясы бар госзакупкинин деп айттыңыз, агентствонун. Госзакупкинин, агентство по госзакупкамдын эч кандай разрешениясы жок. Депутат Чыныбай Турсунбековдун айтымында оор кылмыш менен кармалган адамдын маселесинин жогорку трибунада айрым депутаттар тарабынан корголуп жатышынын өзү мыйзамсыздык. Урматтуу бүгүнкү жыйынга катышкандар, биз ушул жогорку кеңеште коррупция, бандитизм баарын көрүп атабыз. Ошонун өкүлдөрү ушул жерде отурганын азыр күбөсү болуп атабыз. Эгерде ушул жерде отуруп алып биз ушул жерде ген прокурорду коркутуп атсак, ушул жерде отуруп алып КМ башчысын коркутуп атсак, биз эртең эмне иштерди жасайбыз? Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген шумдук? Ансы стерестерин айтканга көнүп атабыз го. Канча күндөн бери? Атамбек, абир деген болуш керек. Коркутуп атып эгерде бардык нерсени чечип алабыз, сыңар анда Кыргызстандын элин баарын коркуткула азыр. Эгерде Кыргызстандын элинде коркуткан колуңардан келсе, анан ошондон кийин анан башкаргыла Кыргызстанды. Коррупцияга шектелген депутатты коргоого алышкан эл өкүлдөрүнүн нааразычылык билдиришип, апрель окуясынан кийин түзүлгөн ондогон коомдук уюмдардын башын бириктирген апрель байрак уюмунун өкүлдөрү парламентке киришти. Оор кылмышка шектелип жаткан адамды калкалашкан депутаттардын аракетин мыйзамсыздык деп, тергөө ишине тоскоолдук кылууну токтотууну талап кылышты. Получается, завтра группа депутатов... Нариман Тулеевдин күнөөсү бар же жоктугун тергөө аныктамак. Бирок депутаттардын прокуратура жана Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерин жөөлөп, алардын пикирин эске албай туруп, Нариман Тулеевди 2 сааттын ичинде алып чыгып кетиши кылмыш кылганга тете жана мындай аракеттер үчүн депутаттар жоопко тартылууга тийиш. Прокуратурага барып, өздөрү жазган мыйзамды сыйлабаганын негизинде барып, ызы чыгарып, өзлөрүнүн жан сакчыларын спортсмен балдарды алып барып алып, Нариман Тулеевди ортого алып туруп алып кетиши бул кылмыш деп эсептейбиз. Мыйзамды булар өздөрү бузуп атпайбы? Эмне үчүн кылмышкерди сакташ керек? Анткени мына жерде отургандардын баардыгы 20 жылдан бери мамлекетти жеп түгөткөндөр да Нариман эмне уурдап атыптырбы? Мына факты айтылып атат. Уурдалды деп. Биз 2 жылдан бери күтүп отурабыз ушун үчүн жаракаттар. Кимизи качан чыгат? Нариман Тулеевдин кармалышынын себептерин териштирүү үчүн жогорку кеңеш жумушчу комиссиясын түздү. Комиссияга ар бир фракциядан бирден өкүл киргизилди. Ал эми Атамекен мүчө болуудан баш тартты. Бирок мындай комиссия түзүүнүн пайдасыз экендигин, тескерисинче соттук териштирүүгө тоскоолдук жаратарын эксперттер айтышууда. Просто я смысла работы этой комиссии не вижу. Мен бул комиссиянын маанисин көрбөй турам. Иш боюнча карасак, бул тергөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук гана кылат. 21-июнь күнү прокуратурага депутаттардын барып шектүү адамды алып чыгып кеткени боюнча да кылмыш кодексинде берене бар. Албетте бул оор кылмышка кирбейт, бирок караса болот. Эми булардыкы мамиледеги балдардын туткунда жаткан башка адамды алып чыгып кеткенде эле болуп калды. Албетте мындай жоорук алардын бирине да жакшы сөз алып келбейт. Ал эми башкы прокуратура жогорку кеңештин Тулеевдин кармалышынын негизинде депутаттык комиссия түзүү тууралуу токтому боюнча сотко кайрылды. Мекемеден кабарлашкандай башка көзөмөл орган парламенттин бул токтому мыйзамга каршы келерин, Тулеевдин кармалышын 1-май райондук соту мыйзамдуу деп тапканын билдирип, соттон жогорку кеңештин токтомун жокко чыгарууну өтүндү. Болгону кызыктар тараптар Тулеевдин кармалышына саясий сүртүмдөрдү берип жатышат. Бул деген бир саясийга аралашып кетип атат, саясий иш деп. Биз деген саясий иш менен иштебейбиз да, биз кылмыш иш менен иштейбиз. Анан бул кылмыш иште эч кандай саясий жок. Бул болсо Нариман Тулеев өз убагында Бишкек шаарынын мэри болуп турган кылган кыймыл аракетине ошо кылмыш эмелер табылып, ошо иш козголгон ошол боюнча. Бул азыркы депутаттык өзүнүн кылып аткан иши боюнча эч кандай бул саясий жок. Көтөрүлүп жаткан маселе боюнча коррупцияга каршы кызмат Тулеевдин Бишкектин башчысы болуп турган учурундагы автобустарды алуу боюнча ойлоп тапкан амал-кой ыкмаларынын майда чүйдөсүнө чейин иликтеп чыкты. Малым болгондой, Нариман Тулеев 2008-жылы шаар башчысы болуп турганда мэриянын жана Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын айрым кызматкерлери менен сүйлөшүп, өзүнүн коммерциялык иштиндеги жана Кытайдын жарандары менен болгон байланыштары аркылуу Кытай компаниясы менен келишим түзүп, 200 автобусту жогорулатылган баада ар бирин $24.337 сатып алган.
Малым болгондой Бишкектин жүргүнчүлөрүн ташуу үчүн автобус алууга шаар бюджетинен 100 миллион сом каралган. Бирок Нариман Тулеев 200 миллион сомго мэриянын баалуу кагаздарын чыгарган. Ал эми шаар бюджетинде каралган каражат башка муктаждыкка жумшалып кеткен. Тергөө органдарынын билдиришинче, Бишкектин жүргүнчүлөрдү ташуучу мекемесинин Азия Универсал банкында ачылган эсебинин бар экендигине карабай, Тулеевдин жеке буйругу менен Дос Кредо банкында жаңы эсеп ачылат. Бул банктын акцияларынын ээлери Тулеев менен бир болушкан. Баалуу кагаздардан түшкөн 200 миллион сом дал ушул Бишкектин жүргүнчүлөр ташуучу мекемесинин Дос Кредо банкында ачылган эсебине которулган. Тергөөдө аныкталгандай, автобустарды алып келүүгө байланыштуу кошумча келишимге мамлекеттик казынадан шаар башчысы ар бир автобус үчүн $7,000 төлөгөн. А бирок Кытай менен болгон келишим боюнча чек арага чейин автобустарды өндүрүүчү тарап жеткирмек. Ушундай жол менен мамлекетке $1,400,000 чыгым алынып келинген. Мындан сырткары муниципалдык облигацияларды чыгарууда да мыйзам бузулган. Автобус чатагынан тышкары Тулеевдин шаар башчысы болуп турган учурундагы мыйзамсыз жасаган иштеринин саны көп. Алар туурасында өзүнчө иш каралат. Южный магистрал, түштүк магистрал жол боюнча, анан жанагы автобустар боюнча, андан сырткары азыр бизде материал ошо жанагы фонтандын курулушу боюнча, баягы эстеликтер боюнча, андан сырткары жанагы Правда көчөсү менен Московскийдин көчөсүнүн кесилишинде здание бар. Мурда жанагы управление муниципальной собственности отурган. Бул зданияны дагы кандай каким-то образом ошо сатып жиберген болчу да. Ошонун убагында Бакиевтердин бир туугандары алып отурат да бул боюнча. Ошол материалдар боюнча азыр биз чогуу бир группа түзүп анан иштейт. Нариман Тулеев Бишкектин мэри кезиндеги коррупциялык аракеттер үчүн айыпталып 24-июнда соттун чечими менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Аны менен бирге кылмыш ишинде айыпталып аткан мэрия аткаминери да кармалды. Мэрияга караштуу Бишкек автотранспорт ишканасынын мурунку директору Медет Кожобергенов да экс-мэрге байланыштуу кылмыш иши боюнча күнөөлөнүп 21 августка чейин камакка алынды. Эксперттердин баамында депутаттарда кол тийбестик укуктун болушунан улам гана Тулеевдин кармалышы коомчулукта чоң окуяга айланып кетти. Өзгөчө укук болбогондо Тулеевдин кармалышы жөнөкөй жаран катарында эле каралмак. Депутат тарабынан орган кызматкерлерин тоготпой коюу маселеси да чыкмак эмес. Я думаю, что Менин оюмча бул жерде маселе Тулеевдин жеке инсандык сапатында эмес. Муну коом күтүп жаткан. Жогорку бийликтегилер коррупцияга каршы күрөштү күчөтөбүз деп айтышканын коомчулук күткөн. Жана Тулеевдин кармалышы ага далил болуп отурат. Ошондуктан Кыргызстанда кол тийбестик болбосо, ал ким болбосун, коррупцияга каршы күрөшүү мындан жеңил болмок. Мен кол тийбестиктин берилишине каршымын. Анын эмне кереги бар? Эгер адам таза иштесе, ал эч нерседен коркпойт. Лишение всяких иммунитетов. Зачем они им нужны по большому счету, да? Айтор мамлекеттик бийлик коррупцияга каршы күрөштү өтө катал жүргүзүүгө бараарын жарыялаган эле. Азыр ошол берилген убаданын аткарылып жатканы көрүндү. Оор кылмыш беренеси боюнча мамлекеттин казынасына 50 миллион сом зыян алып келди делинип, камакка алынган Нариман Тулеевдин камалышына сот гана айып салат.